Bunun demilgecisi bolup birinçilerden bolup Sadır Nurkoca Japarov başta birinçilerden bolup demilge götürgөн. Atalgan demilgeni parlament колдоп берди. Ошонун негизинде кече күнү мен катка кол коюп мэрияга аталган заборду тосмону алып салуу жөнүндө чечим кабыл алдык. Бул жөнүндө катты бүгүнкү күнү мэрияга жибердик. Анткени 2 жолу толкундоо болду. Бул забор бир да проблеманы чечкен жок. Тоскон сайын, ушул тоскоолдуктар болгон сайын албетте элдин нааразычылыгы көбөйдү. Здание жогорку кеңешке карайт имарат. Тегерегиндеги дуал зданиядан бери карай 5 метр, 2-3 метр биягынын баары меники, мэрияныкы. Ошонун негизинде мына эки дуалдарды алып атат. Ал дуарды бир жерге коюп коем. Анан кийин чечим чыгарабыз. Азыр бир жерге жыйнайбыз. Анан кимге керек болсо, кандай керек болсо бүт баары мамлекеттик керек болгон структураларга берет. Забордун алышы туура эле алыш керек. Эмнеге? Эми бул деле элдин талабы да баягы ачык болгону жакшы да. Мүмкүн алынганы туура болгондур, бирок алынгандан кийин ошол туура жакка жумшалса деп. Биздин чиновниктердин хан сарайларына кетип калбасын, ошондон күмөн санап атам. Ошол жака кетип калгандан көрө мектеп, бала бакчаларга, больницаларга, мына керектүү жактарга тосмону жумшаса туура эле. Биринчиден айланайын. Кичине эл менен акылдашып кылса болмок. Анан дарбазасын ачып койсо деле тимиле эл батпай аткан жери жок да, дарбазасынан кирип деле эметмек. Анан бүлүнгөндү бүлдүрүп жашнакай турган эмени дарбазасын эле ачып койсо эле жетиштүү болмок. Я считаю, не надо. Почему? Ну, не знаю, мне кажется, это чиновники, которые должны, наверное, как-то защищены.